Саламатсыздарбы, урматтуу шайлоочулар, урматтуу көрөрмандар. Мен Элвира Жыргалбековнаны бир топ жылдардан бери жакшы билгенимдин себеби анын саясий жолун, парламенттик жолун дайыма көз салып, кулак салып кагып жүрөм. Анткени Элвира Жыргалбековна учурдагы эң көйгөйлүү маселелерди кадр боюнча, саясат боюнча, экономика боюнча, социалдык тарыхый багыттагы жана социалдык өнүгүү багытындагы көйгөйлүү маселелерди көтөргөндүгү бул чындык. Ошон үчүн көпчүлүк күйөрмандардын ичинен Элвира Жыргалбековнанын шайлоочуларына мен терең ыраазычылык айтайын дегем. Мындан мурун дагы ал парламентте болуп келген, парламенттеги көтөргөн маселелердин көпчүлүгү элдин оозунда макал болуп да калып калды. Себеби ал күнүмдүк көйгөйлүү маселеден эмес, ал эртеңки боло турган, бүрсүгүнү боло турган, кийинки боло турган, же кадрларга түздөн түз таасирин тийгизе турган саясий өңүттөгү социалдык проблемалар, маселелерди да карайт. Ошол эле учурда ал сөзсүз түрдө экономиканы да унутпайт. Анын бир эле былтыркы парламенттеги жүргөндө бир эле ооз сөзү азыр элдердин арасында макал болуп сакталып келатат. Ал айтты, чыгып сүйлөгөндө, биздин республикада эгерде 100 миңдеп акча алсаң, сени түрмөгө камап коет. А эгерде миллиондоп алсаң, сени кол чаап туруп узатып коет пенсияга деп айткан сөзү бүгүн элдердин баарынын арасында бул уюп калды. Анткени алар түшүнүп калды. Акчасы көп кишилер акча менен акчасын берип кутулуп кетет. Алар түрмөгө отурбайт. Значит, акчасы жок кишилерге закон жасалып атат дегендей кылды. Ошондогу бул сөзү мен оюмча жалпы парламенттегилерге дагы, жалпы кадр саясатында дагы жана элдин арасындагы шайлоочуларды терең ишенимге алып келди. Биз Элвира Жыргалбековнаны эгерде шайлай турган болсок, ишенебиз. Ал шаардын ичиндеги, элибиздин ичиндеги социалдык жана мамлекеттик жана өкмөттүн экономикалык багыттагы көйгөйлүү маселелерин сөзсүз түрдө ажарыкка алып чыгат жана чечип берет деп ишенем. Баарын тең чакырам. Элвира Жыргалбековнага окшогон депутаттарды сөзсүз колдоп бериңиздерди мен да шайлоочулардан суранам.